Этот центр успешно работает. Ошмуга Венгриянын Джон фон Нейман атындагы университеттен делегация келди. Алгач аталган делегация Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков менен жолукту. Кездешүүдө Ошму жана Джон фон Нейман университеттин алдыдагы кызматташуусу тууралуу сөз болду. В рамках нашего проекта мы приехали в Центральную Азию для того, чтобы изучить, лучше понять культуру Центральноазиатского региона, понять мышление людей. Мы сделали поездку сначала в Узбекистан, откуда мы приехали в Кыргызстан, и продолжим в направлении Казахстана. То есть это наше, условно говоря, исследовательское путешествие для лучшего понимания региона. Жолугушууда алмашуу программасы тууралуу сүйлөшүүлөр болуп, алдыда бул долбоор ишке ашса, Ошмунун студенттери Джон фон Нейман университетинде билим алууга мүмкүнчүлүк алышат. Максат Венгриянын жогорку окуу жайлары менен кызматташууну бекемдөө, билим берүү программаларын ишке ашыруу жана биргелешип илимий, маданий иш-чараларды өткөрүү болуп саналат. Эми биздин максатыбыз биздин илимий билим берүү тармагында кызматташууну көбөйтсөк. Себеби бизде адистерибиз дагы бар. Биз илимий изилдөө долбоорлорун ишке ашырсак деп ойлоп атабыз. Ошол эле мезгилде студенттерибизге, окутуучуларыбызга академиялык мобилдүүлүктү уюштуруу, андан сырткары кош диплом программаларын ишке ашыруу болуп атат. Андан соң делегаттар Ошмунун эл аралык байланыштар департаментинин директору Абдыганы Абдувалиевдин кабыл алуусунда болушту. Эскерте кетсек, буга чейин 2020-жылы эл аралык мамилелер факультетинде венгер тили жана маданияты борбору ачылган. Азыркы учурда борбор ийгиликтүү иштеп, 35тен ашуун студент венгер тилин үйрөнүүдө.